Нарын районунда Салбурун боюнча республикалык чемпионат аяктады. Көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк экинчи оюндарына негизги даярдык катары өткөрүлгөн бул кызыктуу мелдешке 200гө жакын улуттук оюн чеберлери катышты. Анын жеңүүчүлөрү кимдер болушту? Аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун репортажында. Теңиртоо эргесинде биринчи жолу өткөрүлгөн Салбурун оюну зор кызыгууларды жаратты. Жада калса, анын күйөрмандарын күн бою жааган жамгырда коркута албады. Ошого жараша, баш байга үчүн ат салышкан 70 тайганчы, 50ге жакын мүнүскөр жана жаатуунун 20 чебери кызыктуу оюндарды көрсөтүштү. Бул дагы ушул көчмөндөр оюнуна даярдык көрүүнүн этаптарынын бирөө деп эсептесек болот. Мыкты жаачыларды, мыкты бүркүтчүлөрдү, мыкты тайгандарды, мыкты шымкарателдилерди тандашыбыз керек. Бирок алдыда дагы көптөгөн мелдештер бар, күзгө чейин. Эң оболу алдыдагы ири эл аралык мелдешке даярдык көрүү кызыкчылык көзүлгөн Салбурунда таластар тайган, көлдүктөр куш салууда жана чүлүктөр жаатууда алдыларына эч кимди чыгарышпады. Ал эми талай элдерден санашкан нарындыктар биринчиликтин программасына киргизилген баардык үчтөрүнүн тең экинчи орунду камсыздашты. Ата-бабабыздан бери келаткан ушу бүркүт салып, куш салып, ителги салып, ушундай. Бул деген лачын деген куш, муну деген тапташор, муну кээде жемберип койсоң тарынып, эметпей калат. Дейинкиси бул жолку таймаштарда жогорудагы карман соңдуган тестелер улуулардан кем калышпады. Мунун өзү бир далайга унутула түшкөн Салбурундун кайрадан жалпы элдин энчисине айлангандыгын айланат. Андыктан нарында өткөрүлгөн күч сынашууларды уюштуруучулардын мээнеттери текке кетпеди десек болот. Алыш айылынын жаштары болуп биргеликте өткөрүп атабыз. Спонсорлорубуз Алмаз Байкебов, федерациянын президенти байгелерин ошо иш ойотот. Анан биз кичирээк эле уюштура албайбыз, чоң айландык, Кудайга шүгүр. Бүркүттөрүбүздү салдык, тайгандарыбызды чуркаттык, баары жакшы буюрса. Айтмакчы, ушул Салбурун боюнча өлкө чемпионатынын жалпы байгелик фондусу 250 000 сомду түзүп, андан бир да катышуучу кур калбады. Нарында өткөрүлгөн бул мелдештерде бизде мыкты чеберлер бар экендиги белгилүү болду. Албетте, мында шартта алда күтүп жаткан көчмөндөрдүн экинчи дүйнөлүк оюнда сөзсүз түрдө ийгиликтин болору күтүлөт. Бөлөкбай Шеримбеков, Чулпунбек Аббасов, Бакыт Самсакунов, Коомдук биринчи канал, Нарын району.